Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрүк каналы акыркы жаңылыктар менен таныштырууну антабыз. Бул чыгарылышта достук командасына келген жаңы аттар тууралуу жана ошондой эле намыс командасына келген жаңы оюнчулар менен таныштырабыз. Мындан тышкары жаңы түзүлгөн Талас шаары командасынын курамын дагы айтып беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр жана биздин каналды колдоп лайк басып каттала кетиңиздер. Нарын облусунун намыс командасына 2 таластык жигит кошулду. Алардын бири Таласбек Дүйшалиев. Өзү жаш болсо дагы тажрыйбалуу чабуулчу катары Кыргыз көк бөрүсүндө таанылган. Таласбек Дүйшалиев Талас облусунун Манас районуна караштуу Сөгөт айылында 1996 жылы туулган. Эскерте кетсек, Таласбек буга чейин Достук, Бакуат Талас жана Игилик командаларында оюн көргөзүп келген. Bir күн мурун эле Таласбек Дүйшалиев эч бир командада ойнобойм деп тамаша кылган. Бонус. Бул супер фишка. О байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. О бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Быйылкы сезонда сен кайсы командадан көрөсүң? Шактан. Эмнеге? Өзүм айылыма чабам. Жайлоого. Жайлоого кетип атасыңбы? Эч бир командага кирген жоксуңбу? Негизи чакыруулар болду? Болот. Чаппай эле коюшту. Эс алайын деп атасыңбы? Иниң деле чоңоюп келатат да. Жакшы болуп жүрүп. Хорошо. Бияктуу эптеп туракчы. Хорошо. Жакшы, ийгилик анда. Намыс командасына кошулган экинчи оюнчу Астаркул Табышев Талас облусунун Талас районуна караштуу Көк Кашаат айылында 1996 жылы туулган. Эске сала кетсек, Астаркул буга чейин Бакуат Талас, Достук командаларында оюн көргөзүп келген. Ошондой эле Талас облусунда Талас деген жаңы команда түзүлдү. Анын курамы төмөндөгүдөй: Эрсултан Айдаркан уулу, Эдилжан Токтоол уулу, Акыл Сагынбек уулу, Абсамат Догдурбек уулу, Рако Жаныбай уулу, Нури Крайымбек уулу, Атайбек Жапакеев, Дүйшөналы Кекенов, Исхак Кайсипов, Турат Эмилбек уулу, Сыймык Булан уулу, Байтегин Оморбеков. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул команда абдан күчтүү. Достук командасында ойногон Эрсултан Айдаркан уулу бар. Мындан тышкары ынтымакта ойногон Рако Жаныбай уулу, Алай командасында ойноп кеткен Турат Эмилбек уулу, ошондой эле Бакуат Таластын жигиттери Исхак Кайсипов, Дүйшөнали Кекенов, Акыл Сагынбек уулу, Айтор Талас командасы дагы быйыл чемпион болууга аракет кылат. Достук командасы жаңы 2 ат келгенин маалымдады. Биринчиси бул Ак Бура аргымагы. Позициясы жекеме-жеке, учурда 5 жашта. Бул аргымак Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Кызыл Бирлик айылынан келди. Ак Бура аргымагы менен Султанбек Айдарбек уулу жекеме-жекеде оюн көрсөтөт. Буга чейин жаштык жана ачык командаларында ойногон Султанбек достукка өткөнү айтылган. Биринчи лигада Султанбек Аю деген ат менен жекеме-жекеде мыкты болгон. Ак Бураны кандай деңгээлде ойнотот, алдыдагы оюндарда байкайбыз. Экинчи аргымак Кулунду, позициясы коргоочу, учурда 6 жашта. Бул аргымак дагы Чүй облусунун Кызыл Бирлик айылынан келди. Чоң оюндарда ойногон эмес, бирок жер улактарда чабылып келген. Бул аргымак менен Эрлан Жеңишбек уулу оюн көрсөтөт. Эмко бул атты өзү таптап жатканын айтып кетели. Достук командасынын толук курамы жакында тааныштырылат. Азырынча Марлис Койгелдиев достукта ойноорун тастыктады. Спайке саламатсызбы? Быйыл сизди кайсы командадан көрөбүз деген эле суроо. Достук эле чабам. Достук эле? Сүйлөшүүлөр бүткөнбү? Негизи башка командалардан да сунуш болду, тренер бол же командага деп. Достук эле чаба берейинчи. Достук эле. Жакшы, анда достук командасына ийгилик каалайбыз. Рахмат.